эме боюнча Мен кете берейин, сегизге президент кыскача эле могу айып пулдар жөнүндө биздин экономикалык жагдагы жакшы түшүнүп атасыздар. Анан айып пулдар, айдоочулардын көйгөйлөрү жанагы ошол боюнча оюңуз кандай? Эми азыр бүгүнкү күнү жанагы коопсуз жолдогу коопсуздук жөнүндө айтып бүгүнкү күнү тилекке каршы Афганистанга барып биздин жоопкердик рөлгөнгө барган ТТПда аябай көп кишилердин баары өлүп атат. Эгерде ушуга арналган болсо, жана кара ичип келе турган болсо, ошо ылдамдыкты көбүрөөк кылып, азыр бүт ТТПнын 80% ылдамдыкты көбүрөөк кылгандан, же 2 полосадан бияка өткөндөн булар боюнча айыптын баары кайрадан чогулуш керек. Элдердин баардыгын баары сейиш керек. Калгандары баары боюнча азыр элдерди кыйнабаш керек. Кандай болот дегенсиз? Менин азыр сиз азыр мени сурап атпайсыз, мен окуй элекмин, документимди окуй элекмин, кагазында көрүп. Негизи качан арзан атасыздарбы? Эмне айтасыз? Айып пулдар бүгүн эмне негизинде? Жок, сиз эмне деген суроо бердиңиз? Мен берейин дегеним айыппул жакшыбы жаманбы деп правиланы нарушать этпегиле айыппул болбойт. жок, бул турган иш. Бүгүн айдоочулар же айдоочулар буспагыла. Мен айлык менен алабыз, пенсия, пособие, социалдык жөнөк пулдар, айлык баарысы төмөн болуп атат. Эмнеге төмөн болот? Төмөн болгондор бар, көтөрүлгөндөр да бар. Жок, айып пулга жарыш болбойт го алар. Жок, кайсыны? Мисалы 7,5 миң сом, 3 миң сом төлөп алгандар жанагындай. Кайсы категориялар бар? Мен сизге дагы жолу айтып атам. Биздин жарандардын баары тең эрежелерди бузбаш керек. Бирок шаар инфраструктурасы туура келбейт го. Аны аракет кылабыз туура келгенде. Жакын күндөрдө жеңилдеш керек. Экономист катары өкмөттүн маанилүү структурасын иштеген маанилүү катары өкмөттүн экономикага жооп берген кишиси катары айтып атам, эрежени бузбагыла штраф төлөбөйсүң. Дагы эмне деп айтайын сизге? Элдин кыйналган абалы элге ошо кыйналып аткан элге айтып атам, эрежени бузбагыла. Айла жок болуп калат го. Эмнеси айла? Инфраструктура туура келбейт го. Кайсы инфраструктура? Мисалы үчүн чийин сотко берсеңиздер, сот кайра ордуна коюп берет. Демек жакында бул айып пулдар жеңилдешип каралбайт да. Мен министерствомо келелек жеңилдешип. Мен сизге айтып атам, арак иче тургандарга. Аларды эч ким спор кылбайт. Аларды ичкендерге, 2 полосаны бузгандарга спор жокпу? Калганын баарын азайтканга мен даярмын. Түшүндүңүзбү? Ошо качан азайтат? Мен кайдан билем? Мен сиз документ келсе мен карап берем, андан азайтам. Рахмат. Сиздер мындай тон алып